тамаша иретинде айтылган. Эми айтып коюшат го Акаев деп элечи. Анан Акаев деген сөздөн аябай тажадым да, Акаев дей беришет. А мен айтам да, мен Акаев деген мен Аласкар Акаев качса мен качпайм. Керек болсо мен президент болом деп койгом да, тамаша иретинде эле. А мен президент болуп мамлекеттин моментүнө мыкчып башкарып калайын деген ой жок менде. Ага жокпу? Мамлекетти башкарайын деген ой жок. Менимче мен азыр журналист болгонум пайдалуураак да. Себеби деген Келечекте мүмкүн. Келечек көрсөтөт чын эле. Чын эле келечек көрсөтөт, балким аны көрүш керек чын эле. Бир дагы саясатчы жакпайт деп билдирген экенсиз. Чындыгында эле ушинтип ойлойсузбу? Кыргызстан тууралуу эч ким бир дагы саясатчы ойлобойтпу. Саясатчылар ойлойт, бирок мага чын эле көп саясатчылар бир дагы саясатчы деп койсом болот, жакпайт. Эгерде саясатчы бизде лидер болгондо эмне кечен биз ушундай кризистен чыгып кетет элек да. Өлкөдө азыр кризисте, тышкы карызыбыз аябай көп. Элдерде партияларга дагы, саясатчыларга дагы ишеним көбүнчө калбай калган да. Адамдар өзүнүн тирилиги менен алек, көпчүлүгү Орусиядан келген акча менен жан багышат. А биздин саясатчылар өзү менен өзү, парламентте өзү менен өзү талашып отурушат да. Мен ойлойм, мага көпчүлүк эле адамдар коштат болуш керек, себеби азыр биз бир лидерди күтүп жашап атабыз да. Кыргызга бир аябай бир жакшы, күчтүү лидер чыкса, элдин баары ошого ооп, анан ошол өлкөдө бир топ реформаларды жасамак деп ойлойм да. Ошон үчүн саясатта азыр аябай саясий кризис да. Биздин парламентте эле акылдууларга, билимдүүлөргө аябай муктаж болуп турат да. Саясатта көбүнчө акчасы барлар, анан бизнесте, элдерге таасирлүү болсо эле саясатка келип атышпайбы? Мен ойлойм, азыр чет өлкөдө окуган, иштеген бир билимдүү, күчтүү жаштардан бирөө жарым чыкса, чын элечи. Себеби алар пара деген эмне дегенин билбейт, пара алышпайт. Ошондой болсо, ошондой саясатчыга ишеним артмакпыз да, мен жалпы эле коомчу. Айтышат негизи Жанар Акаев саясатын ушундай сүйөт деп. Ооба, мен саясатты аябай жактырып, көп жылдан бери эле саясатты ушу сайттан окуп, анан өзүм деле саясатчылардын, бир топ саясатчылар менен мамилемдери жакшы эле. Саясатка кызыгыш үчүн сөзсүз түрдө бул мамлекетти сүйүш керек да. Эгерде сен коомдогу болуп аткан окуяга, мамлекетиңде, өлкөңдө болуп аткан окуяга кайдыгер карасаң, анда саясатка кызыкпай коюшу мүмкүн да. Мен андай эмесмин, мен ар бир окуяга реакция кылам да. Реакция кылам, сөзсүз түрдө аны чагылдырам, ошонун элге бир чындык тарабын жеткизейин дейм. Чет өлкөгө чыккан сайын алардын саясатчылары кантип иштеп атканын сөзсүз иликтеп келем. Мисалы Германияда депутаттардын бардыгы, министрлердин бардыгы велосипед менен эле жумушка барышат экен да. Жөнөкөй эле, жан сакчылары жок. А бизде болсо мен алардын канцлерин көрдүм, Ангела Меркель. Мындай турсак жөн эле келип, жумушуна кирип кетти да. Бизге окшоп тим эле автоматчандар моментип жолдорду тосуп, президент келет, канцлер келет дебейт да. Депутаттар деле велосипед менен эле жумушка келип эле иштейт да. Мына канча калаган акча